Lekesi olsun. Жараткан Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Алла Таала бүткүл адамзатка, кыямат күнгө чейин келе турган бардык инсаниятка туура жол тапсын деп Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Кур'ан-ы Карим бул жашоонун жолдомосу. Алла Тааланын ыйык улуу китеби. Өкүмдөрдү өзүнө камтып алган, окуяларды камтып алган, 5 дозоктун илимин камтып алган. Ушундай касиеттүү Алла Тааланын акыркы китеби. Жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Карим тууралуу Бакара сүрөсүндө эң башында эле Алиф Лам Мим Даликал китабу ла ройба фи. Алиф Лам Мим деп бүткүл адамзатты дагы, жиндерди дагы ажиз кылуу, алсыз кылуу. Бунун маанисин ким түшүнөт, ким билет? Пайгамбарыбызга түшүрүп атат ушул Кур'ан-ы Каримдин аяттарын. Бул Алла менен пайгамбарыбыздын ортосундагы сыр. Эч ким билбеген. Алланын элчиси гана билет бул сырды. Даликал китаб ла ройба фи. Бул китеп Алланын тарабынан түшүрүлгөн, эч кандай шек күмөн жок. Пайгамбарыбыздын тарабынан эмес, Алланын тарабынан түшүрүлгөндүгүнө шек күмөн жок. Худал лил муттакин. Бул Кудайдан корккон адамдар үчүн жолдомо, хидаят. Туура бул жердеги таквалар үчүн не деп койду? Бакара сүрөсүндө Алла Субханаху ва Таала башка жеринде шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худал линнас ва байинатин худа вал фуркан. Рамазан айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлдү бүткүл адамзатка туура жол көрсөтүү үчүн, ак менен караны ачык айкын ажыратып бериш үчүн, адал менен арамды, бейиш менен дозокту, бактылуу менен бактысыздыкты, жакшы менен жаманды ачык айкын ажыратып бериш үчүн түшүрүлгөн китеп. Бүткүл адамзатка. Бирок бул жерде айтып атат таквалар үчүн дейт. Мааниси кандай? Курандан ким пайда ала алат? Ким таква болсо. Таквалыгына жараша Кур'ан-ы Каримдин нурларынан, сырларынан, руханияттарынан, берекелеринен, хидаяттарынан пайда ала алат экен таквалыкка жараша. Таквалыктын эң төмөнкү даражасы ширктен сактануу. Ширктен сактанган адам Курандан пайда алат. Бирок көп эмес. Ширктен сактанып, ошо менен чоң күнөөлөрдөн да сактанса, өзүнө жараша пайда алат алчы. Elhamdülillah. Allahu veliyyullezine amanu. Allah Teala iman keltirgenlerge dost. Her bir iman keltirgen erkek Müslüman, ayal, vali, avliya. Şirkten saktangan, kufurdan saktangan. Bırak egerde çoğun günölerden de saktana turgan bolsa-çı, Allah, al oşoğa jarasha Kur'an-ı Karim'den payda alat deydi. Düşündünüz mü? Demek kişiniki günölerden de saktana turgan bolsa andan dağı. Andan jogorku takvalardan dağı özgöçe sıfatları kандай? Şek, şubha, gümön, dü nerselerden saktangan. Açık aykın aramdığı yok da, oşunday bolsa dağı şektүү nerselerdi taştap koy. Ne atken şektүү nerselerde şubhatlardı taştap koygun, bul andan dağı jogorku nerse. Kanday bolbosun şu hudallil muttaqin Kur'an-ı Karim'den kim payda alat? Takvalığına jarasha. Sizde kançalık takva olsa, oşoğu jarasha Kur'an-ı Karim'den siz payda alalasınız. Nurlarından, berekelerinden, ruhaniyat, hidayatlarından payda alalasınız. Takvalığınızga jarasha. Özgöçö takvalardan sıfatlarını Allah Teala aytıp etedi. Ellezine yu'minuna bil gayb.
Takvalarının en alğaçkı, birinci, en gerekli sıfatı uşul gayıpka iman keltirişet alar. Gayip degen ne? Bar biroq gözgө görünbөгөн nerseni gayip deydi. Allah bar, gözgө görünbeydi. İman keltirişet gayipka. Ve yuqimuna s-salah. Perişteler var, perişteler gözgө görünbeydi. Ahiret var, beyiş var, dozok var. Gözgө görünbeydi. İman keltirişet gayipka. Jana ikincisi namazda turguzuşat bular. Jana üçüncüsü infakta pot sarptaşat. Emneli sarptaşat. Allah bergen mal mülkten dağı, jöndömdүүлükten dağı, Allah bergen ilim, tajribadan dağı, akıl esten dağı bölüşüt, sarptaşat bular. Özgöçö mal mülktü sarptaşkan. Demek Allah'a iman keltirip namaz arkılı özünü bekemdep, şaytanga aldırбай, тура жолго bekemdep atsa, эми башка адамдарга дагы пайдасы жетсин деп, аларга ушул каражат маселесинен да мал мүлк тарабынан дагы сарптап турат. Мынакей таквалардын өзгөчө сыпаттары, буга кошумча ey Muhammed сага түшүрүлгөн жана сенден мурда түшүрүлгөндөргө булар иман келтиришет. Булар жөөттөргө окшоп, кээ-бирине иман келтирип, кээ-бирине иман келтирбеген адамдар эмес. Бул Muhammed алейхиссаламдын өзгөчө үммөтү. Булар бардык пайгамбарларды бөлбөстөн туруп иман келтиришет. Биз бөлбөйбүз. İsa пайгамбар, Musa пайгамбар, Давуд пайгамбар жөөттөргө, Бани Исраилдерге, христиандарга келгенде жок. Алхамдулилlah, биз бардык пайгамбарларга иман келтиребиз. Бардык пайгамбарлар Алла тандаганы, Allah'ın kulları, жиберген elçileri, adamzatga үлгүлөр, bardı günölerden saktangan dep biz iman keltiremiz. Allahu Akbar, şeytandın işi uşul. Adamdı en çoğun birinci hareketi İslam'a girgizbeydi. Kufur şirk menen ötseken deydi. Anın çakırığı kapırlık şirkке. Şeytandın işi. Eğer de budan kutulup getse, anda çoğun günölerge girgizet de. Çoğun günölerge batırıp koyat. Çoğun günölerge salып koyat. Arak içkenge, zınaga, uğurlukka, kan tökkөнгө, adam öldürgөнгө, толтыра çoğun günöler uşuğa salып salат. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh aytkanda, İnna Allah yaghfirul kabair, fela tayasu. Allah Taala çoğun günölerdi geçiret, ümitsiz bolma kıla degen. Biroq oşonun koşumçası var. Ve yuaddibu alas-sagair fela taghtarru. Kişinekey günölerde qarmap koyat, Allah azaptap koyat. Oşon üçün menmensiz kıyınsıp kala degen. Çoğun günöler ümitsiz bolmasın. Kişinekey günölerini kıyınsınmasın. Gerseyüvesin. Menmensivesin. Bizim çoğun günö yok. Kişinekey günö bolaveret da bizde degende hiç. Ağa da bolboyt gende. Çoğun günöler boldu da ne olsam oşam ya dozokka barsam barayınç. Андай bolboyt. Çoğun günön Allah geçiret, ümitsiz bolma. La taqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahiminden şeytan gana ümitsiz bolgan. Sen ümitsiz bolma Allah'ın rahiminden. Tobanın eşiği açık. Ölüm şu can alkımga kelgenge çeyin Peygamberimiz aytkan. Ma lam yugargir. Şu gargara dep koyat, şu can alkımga geçen eşiği açık, tobanın eşiği açık. Oşoğa çeyinle ya Allah şu günölerdim bardığından tövbe kıldım çın yürekten ise Allah geçirgenge tayar. Oşon üçün murdağı ulu alımlar, avliyalar dua kılчу экен. Onlardan birinden İbrahim Adham degen bolgan. Rahmatullahi aleyh. Allahumma nqulni min zilli ma'siyatik ila izzi ta'atik de dua kılчу экен. Ya Allah meni günölerden korduğunança özünü baş iyünün urmatına, sıyına köşürgün degen eken de. Şu günöөнүн korduğundan çıkargın meni. Günölerden adam günö jasaganda sözsüz korduk gelet. Kalabay bugün bertemmi sözsüz korduk. Günöөнүн korduğundan meni çıkarıp kaykalpargında atat. Özüne baş iyi, özüne moyun sonunun urmatına çıkargında atat da. Allah subhanahu wa ta'ala barımızda çoğun kişini günülerden saktasın. Bar çoğun kişini günülerge tövbe kılaylı, saktanganга hareket kılaylı.
өзүбүз эле эмес, үй бүлөбүздү дагы, элди дагы эскертип, эстетип турайлы. Адам баласы унутчак. Эрте мененки эмес, азыркы. Намазды баштап биринчи рекетти унутуп калып атабыз. Эмне окуган, кайсы сүрөнү окудум эле деп экинчи рекетке турганда, туурабы? 4 рекеттүү намазда туруп алып унутуп калып атабыз. 2-ни окудумбу, 3-тү окудумбу деп. Эрте мененки сабак кечке чейин каякта эсте калсын? Ошон үчүн Алла Таала «Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин» эстетип тургула бири-бириңерге. Эстеткиле, пайгамбарыбызга буйрук берген, эстетип тур деген. Анткени бул эстетүү ыймандуу адамдарга сөз пайдасы тиет деген. Тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала ушундай касиеттүү улуу китепти берди. Пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ани Карим менен жашап, Кур'ани Каримдин маанилерин, түшүндүрмөлөрүн чечмелеп үммөткө барына жеткирди. Ушундай касиеттүү Кур'ани Карим. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, демек, карабайсызбы? Кур'ани Карим Рамазан айында түштү, Рамазан ай шарапаттуу болду. Кадыр түндө түштү, Кадыр түн шарапаттуу болду. Түндөрдүн султаны болду. Меккеде түштү, Мекке шаарлардын султаны болуп кетти. Пайгамбарыбызга түштү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы, пайгамбарлардын пайгамбары болду. Кур'ан Алла Тааланын китеби, ыйык касиеттүү китеп. Пайгамбарыбыз аркылуу бул үммөт шарапаттуулукка жетти. Умар ибн Хаттаб радıyallahu anh риваят бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Иннал джанната хурримат алал анбия куллихим хатта адхулаха». Бейиш бардык пайгамбарларга арам, мен кирмейинче деген. Бейишке бир дагы пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан алдын кире албайт. Пайгамбарыбыз кирмейинче бир дагы пайгамбар кирүүгө акысы жок бейишке. Арам кылынган аларга. Пайгамбарыбыз киргенден кийин анан башка пайгамбарлар кирет. Пайгамбарлардын бардыгы кирип бүттүбү? Анда эми үммөткө кезек келгенде ва хурримат алал умам хатта тадхулаха уммати, үммөттөрдүн барына бейишке кирүү арам кылынды, менин үммөтүм киргенге чейин дейт. Демек бардык пайгамбарлардын үммөтү күтүп турат экен. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү киргенин бардыгы көрүп турат экен. Карап турат да, ой, булар кимдер? Эң акырында келип, эң биринчи бейишке кирип кетип атат го, булар кимдер? Туурабы? Сыймык эмеспи? Бардыгы кезекте турат. Аэропортто, унда, паспортто, мына жактан бир өтүп баратат да. Бул ким деп. Бар, я. Ал эми бейиште ал. Аэропортко же болбосо бир нанга кезекке турган эмес да. Ушундай бардым. Пайгамбарыбыз айтканда, мынакей көрдүңүзбү? Эң акыркы үммөт келди, бейишке эң биринчи кире турган. Биз не кыйындыгыбызга? 500 жыл, 1000 жыл жашагандар болгон. 700 жыл, 800, 900 жыл ибадат кылгандар болгон туугандар. Биз кимбиз алардын алдында? Эмне биз кыйын? Биз эч кандай кыйыныбыз эмеспиз. Албетте биздин пайгамбарыбыз кыйын. Ким экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыйын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай касиеттүү, берекелүү, пайгамбарыбыздын ушундай урмат, шарапаттуу, ошонун шарапатынан мына үммөттө шарапаттуу болуп, ушундай даражалар берилип атат. Аллага шүгүр кылыш керекпи туугандар? Бул риваят раваху ад-Дарақутни ва Табарани. Азыркы айткан риваят Умар ибн Хаттабтан да. Аллаху акбар. Кудум ушундай эле Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүчү. Хия аввал ма яжуду сират минал умам. Сират көпүрөсүнөн, кыл көпүрөдөн өткөндө дагы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү эң биринчи өткөн. Башкалар карагандачы. Сахихайнда келет узун хадисте, Бухари, Муслимде, сумма юдрабу сират. Сират көпүрөсү, кыл көпүрө коюлат кыямат күнү. Юнса байна захрани жаханнам, дозоктун үстүнө коюлат экен. Түбү дозок өтүп кетиш керек да нары. Нары өтүп кетсең бейиш. Бардыгы өтпөгөн адам болбойт, бардыгын өткөрөт Алла Таала. Алды дозок. Айтылганда пайгамбарларда өтөт. Бирок пайгамбарлар өткөндө дозок муздап калат ал. Аны үммөттөрдүн машалла авалына иман жана ихлас
amali salih пайгамбарыбызга канчалык жакындашса, окшошса, ошого жараша өтөт. Скорость ошого жараша болот. Кээ бир чагылган, чарт эткенде канча успет этпейсиң караганга. Ошондой эле кээ бирде ошол кыл көпүрөдөн үлгүрбөй калат экенсиң да, кая өтүп кеттиби да, бүттү ал. Тиякта уже бейиште. Кээ бирлери мына канатты учуп баратканын көрөсүң го, ушунда учкуден. Кээ бирлер басып бараткандай, жүгүрүп бараткандай, кээ бирлер жөрмөлөп өткөндөй, ар кандай экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну сыпаттап берген да. Ким Кур'анга канча амал кылса, ошого жараша өтөт. Кур'ани Каримге канча акыйкатын түшүнүп, канчалык аны сактап, адалын адал, арамын арам деп амал кылып, башкаларга жайын ошого жараша өтөт аякта. Не деди анан? Пайгамбар деди: فأكون أول ما يجوز من الرسل بأمتي. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен де үммөтүн эң биринчи алып өткөн пайгамбар мен боламын деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчи үммөтүн алып өткөн да жерде. Ошончо риваяттарда келет да: "Я Расулаллах, сахабалар сурашкан, сизди го бул жерден көрүп атабыз. Эми коштошо турган күн келет, же биз тез кетебиз, же сиз кетесиз. Кандай болбосун кетет да адамчы. Ахиретте каяктан табабыз?" Пайгамбарыбыз айтты да: "Саллаллаху алейхи ва саллям. Сырат көпүрөсүндө табасыз. Ана кыл көпүрөдөн жолугабыз дейт. Таразадан жолугабыз дейт. Махшардан жолугабыз дейт." Үммөтүн карап жүрөткөндө пайгамбарыбыз: "Мен үммөтүм не болду? Мен үммөтүм не болду?" деп. Кандай өтөр экен? Таразасы кандай чыгаар экен? Аллахтын алдында кандай эсеп китеби болор экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бу дүйнөдө да унуткан жок, тиякта дагы. Аллах менен жолукканда да унуткан эмес. Бир тилекке каршы 2 миллиард мусулман өзүнүн пайгамбарын унутуп алды бүгүнчү. Футболисттер эсте бар, мушкерлер эсте бар, оюнчу, бийчи деген эсте бар. Бардык нерселерди ушулардын баарында эсте бар. Бардыгын билет, качан туулган, эмнени жакшы көрөт, эмнени жейт, качан турат, кандай уктайт, сүйлөгөндөн бери бардыгын өзүн ошолорду туурайт. Бардыгын карай турган болсоң, тилекке каршы ушундай ырайымдуу, ушундай боорукет, ушундай мээримдүү, ушундай касиеттүү, Аллахтын эң сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхиссалам өзүнүн пайгамбарын, жол башчысын унутуп калган кандай чоң деген өкүнүч. Өтө чоң трагедия эмеспи? ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسول. Ошол күнү кыл көпүрөдөн өтүп атканда бир да адам сүйлөбөй деген. Бир да адам сүйлөбөй деген. Алдыда чоң проблема. Кудай билет ким өтөт, ким өтпөйт. Пайгамбарлар гана сүйлөй деген. Пайгамбарлар гана сүйлөй деген. Wa kalamur rusul Allahumma sallim sallim. Пайгамбарлардын сөзү кандай болот экен? Ya Allah, amandыкта өткөрөгөр. Amandыкта өткөрөгөр деп турат экен да. Саламатчылыкта өткөрөгөр. Ya Allah, саламатчылыкта өткөрөгөр дейт. Fa kullu rasul yad'u li ummatihi bis-salama wal-hifz hina yamurruna 'ala as-sirat wa rasuluna al-a'zam yad'u lana sallallahu alayhi wa sallam. Bunun manisi mындай. Her bir peygamber özünün ümmetine amandıq, salamatçılık menen ötүүgө, şu ötüp atkanda uşunda dua kılıp turuşat eken. Şu ümmetim esen aman ötüp ketsin depçi. Bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizge dua kılıp turat eken de. Bizge dua kılıp turat eken. Oşonduktan toğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di jakşı görүү imandan. Bирок jakşı görүү üçün jakşı tanıylı da. Жөн эле сөздө эле жакшы көрөм деп пайгамбарыбызды тааныганга жараша адам жакшы көрөт. Сиз атаңыз таанıysa, апаңыз таанıyсыз. Качандан бери таанıyсыз? Эмне кылганына таанıyсыз? Сизге жакшылык кылганбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды качандан бери таанıyсыз? Кандай таанıyсыз? Сизге эмне жакшылык кылган? Бүткүл адам затка кандай жакшылык кылган? Дагы кандай жакшылык кылат? Эртеге карап туруңуз, бардыгы сизден качканда пайгамбарыбыз келет. Эчкимге сооп бербей калганда Алладан сиз үчүн шапаатты сураган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондуктан бардыгын жакшы көрөйлү, бирок пайгамбарыбыздын сүйүүсү жогору болсун.
Пайгамбарыбызды жакшы көргөн киши иншалла пайгамбарыбыз менен бирге болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-мар'у ма'a man ahab." Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот деген. Бул Аллаху акбар, ушундай касиеттүү хадис, ушундай улуу хадис. Бул хадисти сахабалар укканда андан майрам, андан кубанычтуу күн болгон эмес аларгачы. Иман келтиргенден кийин эле эң кубанычтуу, эң майрамдуу маанайдагы эң кубанычтуу күн сахабаларга пайгамбарыбыздын берекелүү тилинен ушу сөздү укканда болгон. Анткени сахабалар баары жакшы көрөт эле. Болду деди, биз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз, значит пайгамбарыбыз менен бейиште биргебиз деди. Всё, вопрос решен деди. Баягы күн темасынан снимать деди. Бисмилlah. Кудайга шүгүр да, биз пайгамбарды жакшы көрөбүз туурабы? Алхамдулилlah. Кантип жакшы көрбөйсүң? Алла Тааланын эң сүйкүмдүүсү болуп атса. Эң сүйкүмдүүсү болуп атса. Эң шарапаттуусу болуп атса, эң улуусу болуп атса. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Я Расулуллах, кайфа тара фи раджул ахаб кауман ва лам ялхак бихим, ай лам я'мал мислахум." Бир киши келип айтып атат да: "О Алланын элчиси, кандай дейсиз? Бир киши өзүнүн коомун жакшы көрөт, бирок аларга жете албайт. Мындайча айтканда, алар кылган амалды кылган эмес бул. Бирок ошол коомду жакшы көрөт да." Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот. Амалың ага жетпесе дагы, кимди жакшы көрсөң, ошо менен бейиште бирге болот экен да. Алланын мээримин караңыз, райымын караңыз, боорукерлигин караңыз, айкөлдүүлүгүн караңыз. Анын амалы андай кылган эмес. Просто бул жакшы көрөт ошолордучу, ошон үчүн давай кошуп койгула деп кошуп коет экен да. Жакшы көргөндү себебинен кошуп коет экен. Сахабалардай биз амал кыла албайбыз. Абу Ханифадай биз амал кыла албайбыз. Абу Ханифа рахматуллаху алейх 55 жыл ажылык кылган. 30 жыл куптандын дараты менен багымдатты окуган. Биз андай кыла албайбыз таксыр ал. 30 жыл, 30 күн эмес. Куптандын дараты менен багымдатты. 30 жыл орозо кармаган. 2 рекет намазда Куранды баштан аягына чейин окуган. 15 рекеттен 1 рекетте, 15 рекеттен 1 рекет. Канча кайрымдуу, канча таквалык, канча илим. Биз андай кыла албайбыз алы. Бирок аны жакшы көрөбүз да. Не кылабыз? Жакшы көрөбүз. Абу Ханифаны, Имам Шафии, Имам Ахмад, Имам Малик рахимахумуллах, бардык табиин, таба табииндерди, сахабалардын бардыгын, пайгамбарлардын бардыгын, пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрөбүз. Иншалла Алла Таалам ошо жакшы көрөсүңөр, ооба, давай ошолор менен бирге болула деп коет да. Кудай кааласа иншалла. Абу Зар разияллаху анху риваят, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Юхиббул каум ва ла ястати ан я'мал би амалихим." Бир коомду, бир элди жакшы көрөт, бирок алар кылган амалдай кыла албайт бул. Пайгамбарыбыз ошого айтты: "Анта я Абу Зар, Абу Зар, ма ман ахбабта." Абу Зар, сен кимди жакшы көрсөңчү, ошо менен бирге болосуң, болду деди. Бирге болосуң деди. Абу Зар айтты: "Фа инни ухиббуллах ва расулах." Мен Алланын элчисин жакшы көрөм деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа иннака ма ман ахбабта." Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деди. Ушу сөздү Абу Зар кайра кайталады эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайра кайталап жооп берди. Абу Дауд шарифте. Муслим шарифте келет, Анас разияллаху анху айтат: "Байнама ана ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хариджайни минал масжид." Айтат, бир жолу мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте мечиттен чыгып бараттым эле дейт да. Фалакина раджулан инда суддатил масжид. Чыксак бир кишиге жолугуп калдык дейт. Мечиттин баягы айванчасы болот го, мындай көлөкө тийип турган чештин алдында. Ошол жерде бир кишиге жолугуп калдык дагы, ал сураптыр: "Я Расулаллах, мата саа?" О Алланын элчиси, кыямат күн качан болот деп сурады. Чыксак. Пайгамбарыбыз жооп берди: "Ма а'тадта лаха." Кыямат күнгө эмне даярдык көрдүң деди. Кал факаанна раджул истакана. Мындайча айтканда баягы киши баш ийгендей болду. Сумма кал, анан кийин айтты мындай деп: "О Алланын элчиси, ма а'датту лаха касир сала ва ла сиям ва ла садака." Мен кыямат күнгө көп деле даярдык көргөн жокмун. Көп деле намаз окуп, орозо тутуп, садака берип, "Валакинни ухиббуллах ва расула."
Бирок мен Алланын элчисин жакшы көрөм деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой айтты: "Фа анта ма ман ахбаб", сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деди. Анас разияллаху анху айтат: "Фама фарихна би шайин фарихна би каули наби саллаллаху алейхи ва саллям, анта ма ман ахбаб". Ошондо биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын "Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң" деген сөзүн укканда ушунчалык кубандык, андай кубанган эмес элек дейт. Андай кубанган эмес элек. Bir rivayet aytat: "Farihna yawma idin farhan shadidan", öte katu kuvанышты айтат. Tirmizi'de Anas razıyallahu anh aytat: "Ra'aytu ashaba Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem farihu bi şeyin lam arahu farihu bi şey ashadda minhu." Men sahabalardı андай кубанган күнүн көргөн эмесмин dedi. Пайгамбарыбыз ушул сөзүн уккандан кийин ошондой кубанган көргөн эмесмин dedi. Ошондо Анас разıyallahu anhu мынандай dedi: "Fa ana uhibbullah ve rasulahu ve Abu Bakr ve Umar fa arju an akuna ma'hum ve illam a'mal bi amalihim." Anas razıyallahu anh aytat: "Men Allah'ın elçisini жакшы көрөм, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh жакшы көрөm, Umar razıyallahu anh жакшы көрөm, жана үмүт кылам ошолор менен бирге болууну, алардай амал кыла албасам дагы" dedi да. Алардын амалындай. Эми Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh амалына ким жетети? Hazreti Umar razıyallahu anh еңсеп жүргөн. Abu Bakr bir tünün, bir günün dögü amalın berse, ben ömür boyu kılgan amalımды almaштырганга tayarlam деген. Şonçoluk maşallah. O kişinin imanı, bardıq ümmetin imanı taraza tartıla turgan bolsa, Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh imanı tarazada salmaktı ol, basıp ketет деген. Алардын амалы каякта? Anas razıyallahu anh aytат: "Men ошолорду жакшы көрөм, ошолор менен бирге болгондо үмүт кылам Алладан. Алардын кылган амалындай кыла албасам дагы" дейт да. Bu эмне себептен туган? Залика бисабаби хуббихим лаху. Bu себептен сахабалар пайгамбарыбызды жакшы көргөн себебинен да болчу. Ошондуктан мусулман эркек, мусулман аял, баарыбызга сахабалардын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көргөнү үлгү болуш керек бизге. Сахабалар пайгамбарыбызды кандай жакшы көрүшкөн? Кандай жакшы көрүшкөн? Ошолор бизге өрнөк болуш керек. Мусулман эркекке, мусулман аялга. Алар таптакыр башкача жакшы көргөн. Бардык махлуктардан жогору жакшы көрүшкөн. Tirmizi şerifte gelet, Nasai şerifte gelet. Safvan ibn Qudama radıyallahu anhudan aytat: "Hajartu ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fa ataytuh." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e men hicrat kılıp barıp cennete vardım deyt. Fakult aytdım: "Ya Resulallah, navilni yadak ubayyak." O Allah'ın elçisi, kolunuzu verseniz men sizge bayat kılayın. To есть kol verip durup ant taşıp şartlaşkanda aytat da, bayat dep koyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun verdi. Men bayat kıldım, ant taştım dedim. To есть kol verip durup vada verdim, ant verdim. Fakult oşonda aytdı: "Ya Resulallah, inni uhibbuk." Men aytdım deyt: "O Allah'ın elçisi, men sizi jакшы көрөm" desem, Peygamber ушинтип жооп берди: "Al mar'u ma man ahbab." Ma man ahab. Adam balası kimdi jакшы көрсө, ошо менен бирге болот dedi. Hazret Amir-i Mu'minin Ali razıyallahu anhu aytat: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Salasun hunna haqqun." Üç nerse varken Allah olsa aklu la yec'alullah men lehu sahmun fil İslam kemen la sahma lehu. Birincisinde Allah Teala kimdin ülüşü İslam'da bolsa-çu, kimdin ülüşü İslam'da çok bolsa ağa teң kılbayt hiç kaçan. Müslüman, İslam'da kabul kıldınız, İslam'da ülüşünüz var. Oşunday adamdı, İslam'da ülüşü yok adamga Allah Teala hiç kaçan teң kılbayt. Ve la yetevallallah abdan feyuvalliyahu gayruhu ve la yuhibbu racul kavman illa huşere ma'ahum. İkincisi Allah Subhanahu ve Teala bir bendege anı gözömölüne alıp, korgosuna alıp, son andan başkasına korgosuna alıp bolboyt. Bunday mümkün emes. Üçüncüsü olsa kavim bir kimdi gana jакшы көрбөсүn, ошолор менен тирилбей койушу да мүмкүн эмес. Ошо менен тирилет деген сөз да. Демек кыскасы айтканда, кимди жакшы көрсө, ошолор менен чогуу тирилет. Ошолор менен чогуу бейиште болот деген. İslam'dın ünüşü üçö деген. As-sala ve savm ve zakat. Orozo, namaz, orozo, zeket деген söz.
Ошондуктан иншалла дайыма дуа кылышыбыз керек да. Мындай деген дуада буну жаттап алсак дагы жакшы болот да. Өзүбүз ал деңгээлге жетпесек дагы, я Алла, ошо деңгээлге жеткендердин катарына кош депчи. Аллахумма хдина фиман хадайт. Я Алла, жос Аллахумма хдини фиман хадайт. Кимге сен хидаят берген болсоң, ошол адамдардын катарында мага дагы хидаят берчи депчи. Аллахумма хдини фиман хадайт ва афини фиман афайт. Кимге амандык бердиң, сак саламатчылык бердиң, ошолордун катарында мага дагы сак саламатчылык, амандык бергин деген сөз. Ва таваллана фиман таваллайт. Кимди Алла өзүң колдодуң, коргодуң, ошолордун катарында дагы мени дагы колдоп коргоп койгуң. Ва барик лана фима атайт. Өзүң берген нерсеңе бизге ошолорго береке бергин. Өткөнкү сабакта айттык эле. Hazret Anas разияллаху анху. Жо, мурда айтылган экен. Умму Сулейм энебиз Анас разияллаху анхунун апасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтат эле: "Я Расулаллах, Анас ушул уулум бар го, хадимук, сиздин кызматчыңыз. Ушуга бир дуа бербейсизби?" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага дуа берет эле. Аллахумма аксир малаху ва валадаху ва барик лаху фима атайтаху. Я Алла, бул Анастын мал мүлкүн, бала чакасын көбөйткүн, жана бергениңе береке бергин депчи. Имам Бухари рахматуллах алейх айтат да, берекесиз мал мүлк, бала чаканын пайдасы жок дейт. Кесепети көбөйүшү мүмкүн. Ошон үчүн мал мүлккө дагы, бала чакага дагы Алла Тааладан береке сураш керек экен. Не сураш керек экен? Я Алла, аз болсун, көп болсун, берекелүү бардыгынан үстөмдүү болот да. Бала чакага дагы Алла Тааладан береке сураш керек. Мал мүлккө дагы береке сураш керек. Мынакей бул дуада дагы ва барик лана фима атайт. Я Алла, сен берген нерсеңе береке бер. Өмүр берип атасыңбы? Өмүрүмө береке. Денсаулык берип атасыңбы? Денсаулыгыма береке. Акыл берип атасыңбы? Акылыма береке. Ырыскы берип атасыңбы? Ырыскыма береке. Бала чака берип атасыңбы? Бала чакама береке. Илим берип атасыңбы? Илимиме береке. Кыскасы айтканда, эмне нерсени тартууласаң, ошого берекеңди берген деген. Ва кина шарра ма кадайт. Я Алла, сактагын бизди сен чечкен нерсенин жамандыгынан. Сен чечкен нерсенин жамандыгынан сактагын. Фа иннака тахди ва ла юхда алейк. Анткен сен чечесин, сен чечим чыгарасың. Сага каршы эч кимдин чечими өтпөйт. Ва иннаху ла ядиллу ма ва алайт. Сен кимди дос тутсаң, ал эч качан кор болбойт. Ва ла яиззу ман адайт. Сен кимди душман тутсаң, ал эч качан урматтуу болбойт дейт. Алла Таала дос туткан, кимди дос тутса, ал кор болбойт. Бардык инсан, жин биригип туруп кор кылганга аракет кылсын, Алла кимге иззат берсечи, аны эч ким кордай албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Мекке мушриктери канча атын өчүргөнгө, жок кылганга, кордогонго, өзүн дагы иман келтирген сахабаларын дагы куугунтукка алганда, зордук, зомбулуктун чегинен чыкканда дагы кандай болду? Акыры барып, Алла субханаху ва таала канча деген пайгамбарга көңүлүн көтөрүү аяттарын түшүрдү. Алардын бирисинен Каусар сүрөсүндөгү мынакей инна шанияка хуал абтар, сени ушул жок кылабыз дегендер, алар өзү жакшылыктан үзүлгөндөр, бактылуулуктан үзүлгөндөр, кесилгендер, куйругу жок, алар шаны ошол алар. Деп мынакей аларды айыптап атканын кандай деп айтып аткан. Кандай болбосун, ошо күндөн тартып бүгүнгө чейин гана ошолор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды караңыз кандай. Кудум ушу кыямат күнгө чейин ушундай. Убагында Абу Ханифаны кордойбуз деп не болду? Имам Ахмадты кордойбуз деп не болду? Имам Сарахсиди кордойбуз деп кандай болду? Имам Бухариничи? Жок туганда. Дайыма ушундай Кур'анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү дуасы айтып атат: "Ва иннаху ла ядиллу мавалайт". Я Алла, анткени сен кимди дос тутсаң, эч ким аны кордай албайт. Ва ла яиззу ман адайт. Экинчисинде угуп алыңыз. Алла кимди душман тутса, ал эч качан урматтуу боло албайт дейт. Алла эгерде бирөөнү душман кармаган болсочу, бүткүл дүйнө адам келип ошону сыйласын.
сыйлай албайт, урматтуу кыла албайт, аны ыззаттуу кыла албайт эч качан. Табаракта Раббана ва таалайт. Табаракта, о береке ээси биздин Робубуз. Ва таалайт, улуулуктун ээси. Фалакал хамду ала ма кадайт. Сен чечкен нерсеңе бардыгына мактоо болсун. Алла субханаху ва таалага дайыма мактоо айтып жүрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваяттарда келет, эки түрлүү мактоо айтат эле. Жакшылык келгенде өзүнчө мактоо, жамандык, оор сыноо келгенде өзүнчө мактоо. Жакшылык, неематтар, жеңилдик келгенде алхамдулиллахиллади би ниъматихи татиму салихат дейт эле. Кыйынчылык, мындай оор абалдар келип калса, алхамдулилля аля кулли хал дейт эле. Экөөүн да тең пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасынан келет. Настагфирука Аллахумма ва натубу илейк. Я Аллах, биз сага истигфар кылабыз. То есть сенен кечирим сурайбыз. Ва натубу илейк, сага кайтабыз, тоба кылабыз. Саллаллаху таала аля Мухаммад таслиман абадан абадан. Амин. Эми тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мухаббат кылуу, сүйүү, жакшы көрүүнүн белгилери эмне? Белгилери кандай? Албетте ар бир мусулман билиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мухаббат, жакшы көрүүнүн белгилери бар экенин жакшы туюнуп, жакшы билиш керек. Жана ошол чын мухаббат кылгандын ачык айкын далилдери. Bunday көптө, бирок кээ бирлерине токтоп кетейли. Ат-тамассук би шариатихи, пайгамбардын шариятын бекем кармануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолунда жүрүү, сүннөтүнө ээрчүү, пайгамбардын сираты, манхажы мына ошондо өткөрүү. Алла Таала Куранда мындай деп атпайбы? Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибкумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Алла айтат Куранда. Кул, эй Мухаммад айткын. Ин кунтум тухиббуналлаха, эгерде силер Алланы жакшы көрсөңөр, фаттабиуни, анда силер менин артымдан ээрчигиле. Силер менин артымдан ээрчигиле. Мааниси эмне? Иттиба деп коет го. Бул 100гө 100. Баягы ылай жерде бирөө таманын таштаса, ушинтип басса, сиз да кодум ошо 5 манжаңызды 5 манжасына коюп, оң бут, сол бутка, сол бут, ушуна 5 манжа, ушуну иттиба деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атканы, мен чызган чызыктан чыкпай, алымча кошумчаны токтотуп, кандай мен силерге ачык айкын шариятты таштап кеткен болсом, күн жаркырагандай, ачык айкын, эч нерсе жашыруун эмес. Кудум ошондой жүргүлө деген сөз да, иттиба. Ошондой боло турган не болсо эмне болот? Юхбибкумуллах. Силер биринчи Алланы жакшы көрөбүз деп атпадыңар беле? Токтоп тур. Алла силерди жакшы көрүп калат. Алла силерди жакшы көрүп калат. Алла жакшы көрүп калган мааниси кандай? Алла силерден разы болот деген сөз. Силерден разы болот деген сөз. Алланы жакшы көрүүсүнүн мааниси. Ва ягфир лакум зунубакум. Кемчилдик, жаңылыштар болот адам баласында. Алла субханаху ва таала күнөөңөрдүн баарын кечирип коет. Карагыла, адамдан кемчилдик болбойт деген адам өзү күнөөкөр. Адамдан ката болбойт деген адам өзү күнөөкөр. Пайгамбардын сөзүнө каршы чыгып атпайбы? Пайгамбарыбыз эмне деген? Куллу бани адам хаттаун. Адам баласынын бардыгы катакер. Хайру хаттаин ат-таввабун. Катакерлердин эң мыктысы ким экен? Тоба кылуучу деген. Бар адам баласы болгондон кийин жаңылыш болот, кемчилдик болот, ката болот. Бирок сен ошону карап, ошо кемчилдик, катаны карап кете бере турган болсоң, кемчилдик, катага чөмүлүп кете бересиң да өзүң. Ал менен баалуулук болбойт да. Так. Мынакей ушу биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын демек жакшы көрүүнүн белгилери ушу шариятын кармануу, жолдомолорунда бекем, сүннөттөрүн аткаруу. Анткени алхамдулилlah кадам-кадам түн күн ар бир нерседе ичкен, жеген, турган, кыймыл, аракетте колдон келишинче үйрөнөйлү, аткарганга аракет кыла берейли. Алла Таала өзүнүн сүйүүсүн берет экен, күнөөлөрдү кечирет экен. Валлаху гафур рахим, кечирүүчү райымдуу зат Алла Таала.
Хасан Басри рахматулла алейх жана башка улуу аалымдарыбыз айткан: Заама аквамун аля ахди Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям аннахум юхиббуна Аллах таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда сахабалар Алланы жакшы көрөбүз деп айтышкан экен да. Ошондо Алла Таала ушул аят менен сынаган экен. Алланы жакшы көрсөңөр, пайгамбардын аркасынан ээрчигилер. Не кылат Алланы силер жакшы көрөм десеңер, пайгамбардын аркасынан ээрчигилер. Ушул пайгамбардын аркасынан түшүп ээрчигениңер ушул далил жана белги Алланы жакшы көргөнүңөр. Пайгамбарыбызга Алла Таала мындай деп койду: "Ва ин тути'уху тахтаду." Алла айтат: "Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга моюн сунсаңар, баш ийсеңер, сөзсүз туура жол табасыңар. Мана ата Расул факат ата Алла. Ким Алланын элчисине баш ийсе, ал чындыгында Аллага баш ийди дейт да. Алланын элчисине баш ийүү өзү Аллага баш ийүү. Алла субханаху ва таала ушул сыноо катары ушул аятты түшүргөн. Сыноо катары. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхумадан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи." Силердин бирөөңөр дагы толук ыймандуу боло албайсыңар. Каалоосу мен алып келген нерсеге ээрчимейинче. Субханаллах. Биздин жашообуз, сырткы дүйнөбүз, келбетибиз, өңтүсүбүз, жеген ишкенибиз, кайгы курсанчылыгыбыз, басканыбыз, уктаган турганыбыз, жуунганыбыз, акча тапканыбыз, сарптаганыбыз эле эмес, жүрөгүбүздөгү каалоо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген нерсесине ээрчимейинче момун боло албайсыңар деп атат. Караңыз. 100% ээрчип деп ушуну айтат да. Демек биздин жүрөгүбүздөгү каалоо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндөгү каалоо болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүндөгү каалоосу эмне эле? Бүткүл ааламдагы жашап аткан инсандарга иман, хидаят эле. Ааламдагы жашап аткан инсандардын бардыгына райымдуулук эле. Аларга жакшылык каалоо эле, пайда жеткирүү эле, кайгысын бөлүшүү эле. Мына пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү каалоо. Алып келген нерсеси. Айтып атат мына хадисте. Не деп атат? Угуңуз дагы бир айтып берейин. Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи. Бирөөң дагы ыймандуу боло албайсыңар. Хатта якуна хаваху таб'ан лима, анын жүрөктөгү каалоосу мен алып келген нерсеге ээрчимейинче. Пайгамбарыбыздын алып келген нерсесине ээрчимейинче болбойт экен. Бул жерде мухаббат вал майлил кулли мындайча айтканда жүрөгүндөгү мухаббаты, жүрөгүндөгү мейил болгону, оогону пайгамбарыбыз алып келгенге тартмайынча момун боло албайсыңар деп койду. Вала язигу анху, андан оң жак сол жакка бурулбасын. Ла ямил амма жаа бих Расулуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерседен тайыбасын. Оң жака, сол жака. Бал ястакиму ала залик, балки ошодо бекем болсун, туруктуу болсун дейт. Пайгамбарыбыз алып келген жүрөгүндөгү каалоонун мааниси. Вала ятагайяр, вала ятахаввал амма жаа бихи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз алып келген нерседен сиз өзгөрүп кетпеңиз, бурулуп кетпеңиз. Кур'ан-ы Каримде Алла айтат: "Фала ва раббик ла ю'минуна хатта юхаккимук фима шаджара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима." Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай деп: "Робуңа ант деп айтайын." Не деп атат? Алар ыйман келтире албайт. Те өз ара талаш тартыш маселеде сени чечүүчү кылмайынча. Кандай гана болуп калсын, экөөбүз ортодо талашып кеттик, а? Пайгамбарыбыз сүннөтү менен чечпейлиби? Болду. Мен да ыраазымын, сиз да ыраазысыз. Пайгамбарыбыз өзү барында өзү эле, эми азыр сүннөтү бар. Талаш тартыш баары бир болот. Талаш тартыш болбой койбойт. Үй бүлөдө деле болот. Соодада деле болот. Кандай дедиңиздер? Бардык жерде деле болот. Ушул жерлерде биз мынакей. Ар ким себеп мындай да, Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтып койду да. Силер эгерде талаш кыла турган болсоңор, Алланын элчисине кайткыла. Алланын элчисине кайткыла. Себеп дегенде менин да өзүм оюм бар, сиздин оюңуз бар, менин каалоом бар, сиздин каалооңуз бар.
Ошон үчүн Алла субханаху ва тааlanın өзүнүн чечими бар. Бардык үммөттүн башы бирге турган эгерде Куранга, ошон үчүн байлап атат мынакей. Куранга байлап аткан. Kur'an'da Allah Teala ayet: "İnnemâ kâne kavlel mu'minîn izâ du'û ilallâhi ve rasûlih liyahkuma beynahum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ." Mına. Mu'mindardын сөзү кандай болуш керек? Качан алар Аллах'ın elçisine çakırla turgan bolsa, öz ara çeşim çıkarış üçün uqtuq, baş iydik болуш керек deydi. Kандай болуш керек sözü? Uqtuq, baş iydik degen. Ve ulaika humul muflihun. Uğup algıla. Uçurdagı mümkün söz açуу болушу мүмкүн. Чечим сизге каршы чыгып кичине ачуу болушу мүмкүн. Бирок ийгилик сиз тарапта. Ийгилик. Мына ушул адамдар гана ийгилик табуучулар, бактылуулар. Кур'анда Алла субханаху ва таала буну айтып койду. Өзү кедем Алла таалам кечирсин го, пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп айткан адамдар ааламда жок эмес. Алхамдулилlah буга да жакшы шүгүр. Бирок жакшы көрөм деп анан кийин шариятында жашабай, сүннөтүн аткарбай, кичине мындай жалганыраак болуп калып атат да. Чүт-чүт. Я. Окшобой калып атат да, кичине окшо. Себеп дегенде шаир, араб элдин акыны айткан сөзү бар эле. Иннал мухиб лима юхиб мути'. Жакшы көрүүчү бар го, кимди жакшы көрсөчү ошого баш ийет. Жакшы көрүүчү, кимди жакшы көрсөм экен? Ага баш ийет. Жакшы көргөн баш ийет. Эди пайгамбарыбыз сен жакшы көрөм деп атасың, аны баш ийишиң керек эле. Сен баш ийбей айтканың үчүн табы бuyakta кичине шек пайда болуп калып атат да. Шек пайда болуп калды. Ошондой эле мындай деп айтканда ушул шеерди айтып берейин. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hada la umri fil qiyas badi'u. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذلك تضيع. Bu Arap elinin akın. Aytkan Allah Teala rahim kılsın, kim aytsa da okumuş ele söz aytıp koydu da. Siz jaratkan Allah'a, Kudayga tomoyundu kılıp atasız. Jana anın muhabbatını açıktap atasız. Men Allah Taalаны жакшы көрөм деп анан тоң моюнда кылганыңыз кандай бул? Күнөөлөрүңүздү кылган. Бул нерсе ант ичип айтса болот, акылга сыйгандан өтө узак. Бул өтө таң калыштуу. Алланы жакшы көрөм деп айтып, көрсөтүп, бирок Аллага тоң моюнду кылганыңыз бул салыштырганга таптакыр туура келбейт бул. Өтө таң калыштуу. Фил кыяси бади'у. لو كان حبك صادقا لأطعته. Эгерде сенин сүйүң чын болгондочу, анда сен сөз баш ийетиң. Анткени иннал мухиб лима юхиббу мути'у. Себеп дегенде жакшы көрүүчү кимди жакшы көрсө ошого баш ийүүчү. Фи кулли ямин ибтадика би ни'мати минху. Ар бир күн Алла субханаху ва таала сизге нематтарын жаңылап берип атат. Ар бир күнү кайра башынан кайрадан берип атат. Ванта ли шүкрү зали tudи'у. Ушуга шүгүр кылганды сиз текке кетирип атасызбы? Шүгүрчүлүгүңүз Аллага баш ийүү менен болбой эле, шүгүрчүлүгүңүз сиздики ага тоң моюндук кылуу менен болуп атат го. Бул текке кеткен эмеспи? Деген айткан. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн жакшы көрөлү. Ошон үчүн айтып коет. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн жакшы көрүү, пайгамбардын сүннөтүн аткаруу, ушу пайгамбарыбызды жакшы көргөнүңүздүн белгиси ошо. Белгиси ошо. Термизи шарифте Анас разияллаху анхунун риваяты бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Анас разияллаху анху, Анасты билесиздер, 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбарыбыз кандай кереметтүү дуаларды берген. 10 жыл кызмат кылуу оңой эмес. Пайгамбарыбыздын 23 жыл пайгамбарчылыгын 10 жыл кызматы Анас разияллаху анху кылып атат. Аллаху акбар. Каяктан келди бул суроонун баары? Сабакта да токтот дейт окшойт. Мен онда мына азыр бир-эки хадис айтайын. Не дейт Анас разияллаху анху? Мындай дейт. Пайгамбарыбыз эркелетип айтат эле, "Уулчагым Анас" дейт эле. "Я бунайя" дейт.
in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al yani fashtahid. Ey Anas, эгерде сен күчүң жетсе, таң эртеден күн батканга чейин ушундай абалда жашоону өткөрүүгө сенин жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жоктугу. Анда ушуну мээнет кылып, аракет кылып тап ал жүрөгүңөчү ушундай абалга жашаганга. Саарлап турдуң түшкө чейин бир адамга дагы жамандык каалаган жоксуң. Асырга чейин, шамга чейин, кечке чейин, кечтен саң жүрөктө алхамдулилла бир адамга дагы жамандык каалоо жок да. Чыдасызбы? Ли ахад, ушул жерде Мулла Али Кайыр рахматуллахи алейхи айтат, ли ахад дегени мусулмандарга эле эмес, бардык адамзатка деп коет. Кийин сөзүн карабайсыз, пайгамбарыбыз айтат: "Я бунайя, эй улчагым Анас" дейт эле. Далика мин суннати. Ошол бир дагы адамга жек көрбөй, жамандык каалабай, жүрөктү таза кармоо менин сүннөтүм деп атпайбы? Далика мин суннати, бул менин сүннөтүм. Жөнөкөй эле сүннөт эмес экен, сүннөттөрдүн бадышасы экен. Фаман ахабба суннати фақат ахаббани. Ким мен сүннөтүмдү жакшы көрсө, яни амила биха, ким ошо сүннөткө амал кылса, мелиби? Фақат ахаббани, чындыгында аны мени жакшы көрүп турал дейт. Демек ушу сүннөт кайсы экен? Жүрөктү таза кармоо сүннөтү, бир адамга дагы жамандык каалабаган. Ушу ким ушуга амал кылса, ал мени жакшы көрүптүр дейт пайгамбарыбыз. Ваман ахаббани кана маия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен биргеликте түбөлүктүү бейиште бирге болот дейт. Пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болуу үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүш үчүн сүннөтүнө амал кылыш керек. Сүннөтү толтура, бирок өзгөчө сүннөттөрдүн бадышасы жүрөктө таза кармоо. Бир дагы адамга жамандык каалабай, бир дагы адамга кек сактабай, жүрөктү таза кармоо экен да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам деп коет. Хафиз Заркани ушул риваятта фақат ахяни деп ал мага жашоо бериптир деген маанинде айткан. Мени жакшы көрүптүр деген маани ордуна ал мени жашоо бериптир мага. Ваман ахяни деп. Яни адхара зикри, мен зикримди ачыктаптыр. Варафа амри, мен буйругумду жогору көтөрүптүр. Фажаалаху биманзилатил ихя. Пайгамбарыбыз ушуну мага мындай айтканда жандандыруу, сүннөтүн жандандыруу. Пайгамбарыбыз айтканда бир хадисте мындай деген да: кимде ким менин өлгөн сүннөтүмдү жандандырса, мындайча айтканда үммөт амал кылбай койгон, унутулуп калган сүннөттөрдү менен кийин жандандырса дейт да, жандандырса. Ким ошону жандандыра турган болсо, Алла Таала ага шейиттин сообун берет. Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху ажру шахид. Ман тамассака би суннати инда фасади уммати. Мен үммөтүм бузукулук кылган учурда бир сүннөтүмдү бекем кармаса, үммөтүм бузулган учуру кайсы дегенде алымдар айтышкан, сүннөткө көңүл бурбаган учур болот деген. Ушу үммөттүн бузулган учуру болот экен. Жегенде, ичкенде, кийингенде, жүргөндө, кыскасы сунанul худа болсун, сунанul заваид болсун, айырмасы жок. Адаттын сүннөтү, ибадаттын сүннөтү болсун, көңүл бурбай, кош көңүл болуп кала дегенде, ушуну алымдар айтышат фасад уммат деп, үммөттүн бузулган абалы деп айтылат экен. Ошол учурда бир сүннөтүмдү ким кармаса, ага бир шейиттин сообу берилет дейт. Бир сүннөттү кармаганга. А башка риваятта фалаху ажру миати шахид. Ага 100 шейиттин сообу берилет деген. Канча? 100 шейиттин. 100 шейиттин сообун алганга таярсыздарбы иншалла? Аракет кылайын. Мен да колумдан келишинче бирибизге жардам берейли. Баасы чогуу жайылтайлы. Тияк бияктардан. Ал-Ирбаз ибн Сария радияллаху анху айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен: "Лақад тарактукум ала мислил байда, лейлуха канахариха, ла яди'у анха илля халик." Мен силерди ушундай ачык айкын, түнү күн сыяктуу ушундай ачык айкын абалда таштап кеттим. Бир гана жок болуучу гана кыйшыят да,
түз жүрген адам эч качан кыйшай албайт. Ачык айкын. Жүрөгүнөн нар жактан кыйшыктык болсо ошо кыйшыйышы мүмкүн. Бирок кичине акыл эси болсо ал эч качан кыйшайбайт. Bir rivayet İmam Ahmad rahmetullahi aleyh alıp gelgeni ошол Айрбаз разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге насаат айтты, вааз айтты. Ушундай насаат айтты, көздөрдөн жаш атырылып чыкты. Жүрөктөр коркуп кетти. Ошондо мен айттым, я Расулаллах, бул насаатыңыз коштошуу насаатка окшоп атат го дедим. Фамаза тахадилайна, бизге кандай осуят айтасыз, о Алланын элчиси деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, кандай осуят айтмаган силерди ушундай ачык айкын күндүн жарыгынан дагы жарыгыраак шариятта таштап кетип атам го деди. Бул адамда бул жүрөгү кыйшык адам гана жок болушу мүмкүн. Кичине жүрөгү түз адам болсо сөзсүз ошону карманат, бактылыкка жетет деген сөз да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн бир шекте, күмөндө, чечилбей калган маселеде, аралаш, ушуга окшогон нерселерде таштаган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын бардыгына dünya ахиреттин пайдасы, dünya ахиреттин бактылуулугу, жеке жана коомчулуктагы укуктарын баян кылууда таштап кеткен бул эч кимге жашыруун эмес бул. Демек шарияттын өкүмдөрү туугандар ушундай бекем данышмандыктын негизинде курулган. Ким ойлонсо, акыл калчаса, насаат алса, оюн жүргүзсө, сөз Алла субханаху ва тааляга хидаят берет. Куранда айткан китабун анзалнаху илейк мубаракун лиятадаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб. Куранда айтат Алла Таала. Курандын сабагы, Куран китеп ушундай китеп. Биз аны түшүргөнбүз, берекелүү. Куран берекелүү китеп таксыр. Ким Куранга маани берсе, окуса, жаттаса, амал кылса, ойлонсо, ой жүргүзсө Куран ичинде аяттар барына береке. Акылыңа береке, тилиңе береке, жүрөгүңө береке, өмүрүңө, ден соолугуңа бардыгына береке. Куранды Алла Таала ушундай касиеттүү кылып койгон, берекелүү кылып койгон. Куран менен амал кылгандын жашоосунун бардыгына береке. Айтат Алла субханаху ва тааля, сага түшүрдүк бул Кур'анды, китабын анзалнаху илейк, сага түшүрдүк бул китепти биз мубаракан. Кандай китеп? Берекелүү китепти түшүрдүк. Эмне үчүн? Ошо адамдар Кур'ан-ы Каримдин аяттарына ой жүргүзүшсүн. Не кылсын? Ой жүргүзүшсүн. Акыл калчасын буга, ой жүргүзсүн буга. Жана насаат алсын акыл ээлери. Кимде акыл барбы? Насаат алсын таксыр, насаат алсын. Лааллакум таакилун. Алиф лам мим, тилка аятул китабил мубин. Инна анзалнаху Кур'анан арабиян лааллакум таакилун. Алиф лам ра маанилерин Алладан башка эч ким билбейт. Бул ушу ачык айкын китептин аяттары. Биз буну араб тилинде Кур'анды түшүргөнбүз, мүмкүн силер акыл жүргүзөрсүңөр деп. Кад жаакум басайру мин раббикум, чындыгында силерге Робуңардын тарабынан ушундай басират, көрөгөчтүк, жүрөктүн көрөгөчтүгү жөнөкөй эмес. Ушундай туура көз караштардын бардыгы силерге түшкөн. Фаман абсара фали нафси, ким туура көрсө, ал өзүнө пайда алат. Ваман амия фа алейха, ким сокур болсо, сокурдугу өзүнө зыян ал. Сокурдугу башка бирөөгө эмес, өзүнө. Кул хадихи сабили ад'у иналлах ала басиратин ана ва ман иттабаани. Айткын ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadihi sabili. Мына менин жолум. Жашоомдун жолун айтып коеюнбу? Мына. Ад'у иналлах, Алла Таалага даават кылуу. Пайгамбарыбызга Алла Таала буйрук берип атат. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, сен ачыктап айтып кой. Үммөтүңө айтып кой, кыямат күнгө чейин келе турган үммөт сенин жашооңдун жолун билсин, кайсы жол экен. Хадихи сабили деп. Мына менин жолум деп. Ад'у иналлах, Алла Таалага даават кыламын. Жалгыз Аллага чакырамын. Ала басиратин, жөнөкөй эптеп септеп көздү жумуп алып эмес, илим менен, бекем ишеним менен, терең көз караш менен, жакшы насаат, чырайлуу, данышмандык менен, ала басиратин, эптеп септеп эле даават кылуу менен иш бүтпөйт экен да. Даават кылуу алхамдулилlah керек экен.
бирок алхамдулилlah ага дагы өзүнө жараша ушундай боорукерлик пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу менен, жакшы кулук мүнөз менен, чырайлуу насаат менен, аны жек көрбөй, жаман көрбөй, кайшы айтып, ал ушундай бир жамандыкка турган болсо сабырдуулук менен жана башка. Ана ва ман иттабаани, ушул Алла Таалага чакыруу менин жолум, жашоомдун, жана мага ээрчиген, мындайча айтканда, мага ыйман келтиргендердин жолу дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан-ы Каримде алып келди Алла Таала көзү көрлөрдүн көзүн ачыш үчүн, укпай калган дүлөйлөрдү аларды угузуш үчүн, парда жабылып калган жүрөктөрдү пардасын ачыш үчүн Алла субхана ва таала ушундай жиберди. Эми экинчи аламатын Кудай кааласа кийинки сабакта кылайлы. Тавкир ва таазим, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мухаббаттын белгилери биринчиси ушул мынакей, экинчиси болсо тавкир, яни таазим кылуу, урматтоо, сыйлоо.